Өткөн жылы 25 августта мурдагы комитеттин бөлүм башчысы кат менен мага кирген экен. Мен жардамчым чогуу кирген экен. Ошол жерде жыл сайын Чыңгыз Төрөкулович атындагы премия межпарламенттик ассамблеяда берилет. Ошого күз айларында бюджетте каражат жок болот, ушуну эртелеп алдын алалы деп кат жазып келген экен. Биз төрага кайрылган экенбиз. Төрагабызга кайрылган мааниси ошолдун алдын көрөлүк деп. Ошол катка мен кол коюп берген экенмин. Эми бүгүнкү күндө мындай да. Чыңгыз Төрөкулович, Айтматов, Йосим Саякбай Каралаев, Исхак Разакович десе жаман ойго да кетпейсиң, туурабы? Ал кишилер чыныгы татыктуу, ошол маселеге биз кол коюп бергенбиз. Тиги акча жоо боюнча сыйлыктын ээси аныкталмайын бөлүнбөйт да, сиз аны билгенсиз да. Мен аны билген эмес экенмин. Өкүнүчтүү, чындыгын айтсамчы, эгерде билсек, конечно, кол коет элек. Эми ошол жерде бир нече жылдан бери иштеп жүрсө, болгондо бөлүм башчы болсо, анан келип туруп Чыңгыз Төрөкулович атындагы премияга бериш керек десе, конечно, кол коюп берет. Толтура кагаз келет бир күндөчү. Ошол боюнча маселе бар. Эми бүгүнкү күндө азыр кылмыш козголду, кармалган, ал жерде иш жүрүп жатат. Мен ойлойм, органдар аягына чейин чыгарып тактап берет. Бирок эми бул парламенттин кадыр баркын аябай төмөн түшүрүп атпайбы? Межпарламенттик сыйлык болсо өзү. Өтө өкүнүчтүү ошондой болгончу. Өтө өкүнүчтүү парламентте ошондой болгону, ушундай тажрыйбалуу дейбизби, көп жыл иштеген дейбизби. Бүгүнкү күндө эми уяты жок, же тигиндей мындай деп айта албайбыз. Аягына чейин чыксын. Эгерде андай болсо, конечно, өтө өкүнүчтүү. Сиз комитеттин төрагасы катары жоопкерчиликти сезип атасызбы? Сиз кол койгон документтин негизинде $30,000 уурдалып жатпайбы? Мындай дейм, парламентте болобу, өкмөттө болобу, бир топ документтерге кол коюлат, туурабы? Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде бүгүнкү күндө сиз иштеп атсаңыз, сизге дагы келип Султан Ибраимович, Турдакын Усубалиевич, Исхак Разакович, Йосим Чыңгыз Айтматов деп келсе, эч качан ойлобойсуң. Чын эле премиясы болсо ошол берилиш керек деп. Мурда да ошондой берилип жүргөн да жыл сайынчы. Ошондо. Бирок жоо боюнча сыйлыктын ээси аныкталыш керек. Эми комитеттин төрагасы катары сиз билишиңиз керек эле да. Эми аны алып келгенден кийинчи ушундай деп чогуу алдын алалы жыл сайын ошол ноябрь айларында келгенде бюджетте жок болот, анан тартырыш болот деп түшүндүргөн экен. Конечно, өкүнүчтүү ошондой болгону. Ошондо сиз август айында кол коюп атасызбы? Август айынын 25-inde экен. Мен да аны кече жакында билип атпайм да, документтерди көргөндөн кийин. Негизи эле мисалы баягы парламенттин аброюна шек келип атат. Анан сиз өзүңүз азыр жоопкерчиликти мындай сезген жоксуз, өзүңүздүн кандай бир моралдык? Конечно, өкүнөм. Конечно, өкүнөм. Себеби дегенде бир эле парламенттин эмес, бул эл аралык деңгээлде биз шериктеш мамлекеттердин арасында сөз болуп жатат дейм. Парламенттеги мындай жоопкерчиликтүү кызматкер ошол каражатты өзүнө өзү тартып алыптыр дегендечи. Конечно, өкүнөсүң. Конечно, өкүнөм. Анан айтып атпайм, иш козголгон, аягына чейин чыксын, карап туралы, бүгүн бирөөнү тигини мындай деген болбойт. Бизде мен ойлойм, бизди дагы тергөө чакырса керек. Биз да бүгүнкү күнгө чейин чакырылык, чакырса барабыз. Чакырса барабыз. Бизге жеткен маалымат боюнча ушул жаңылык коомчулукка чыгып кеткенден кийин сиз төрага Жумабековго кирип, ошол $30,000 мен эле берейин, ишти жаап коелу деп айткан экенсиз да? Жок, андай болгон эмес. Мындай болгон. Мени төрага чакырды. 3-күн болчу. Мен бардым. Төрага менен жолугуп, анан ошол жерден Дастанбек Аспекович айтты. Аскарбаевич, ушундай маселе болуптур, сиз биле белеңиз деп. Жок, билбейт экенмин, мен сизден уктум дедим. Андан кийин биз органдарга тапшырып беребиз деди. АКС-ке туура болот. Себеби дегенде карап чыгыш керек. Ким күнөөлүү болсо, жоопкерчиликти мойнуна тартыш керек, мойнуна илиш керек. Керек болсо камалыш керек деген сөздөр болду. Андан кийин келип мен өзүм жетекчиме билгедим. Андан кийин ошол күнү кечиндеси мен генералдык прокуратурага телефон чалып, мен адегенде Сапар Жумакадыровичке айттым, ушундай маселе болуптур деп. Андан кийин Индира Распайым менен ошол күндө сүйлөшкөм телефондон. Арыз беребиз деп. Ошол кечке чейин чогулуш болду. Чогулуштун учурунда кечиндеси чалса прокуратурада жалпы бөлүм иштебеген экен. Эртеси күнү билесиңдер, коопсуздук кеңеш болгон. Коопсуздук кеңештен кийин уже маалымат чыкты, уже АКС кармап кетип козголуп кетти. Ошол Арсен Закировду канчадан бери тааныйсыз сиз? Мен комитетке төрага болуп келгенимде, ал ошол жерде иштеп жаткан экен. Ошондон таанып, мурда деле көрүп жүргөм жогорку кеңеште. Бир нече жыл жогорку кеңештин депутат болдум да. Ошол жерде жүргөн, түздөн түз ошол жерге келгенимде ал бөлүм башчы болуп иштеп жаткан экен.
Сиз менен жакшы мамиледе экени айтылат. Буга чейин баягы Кутушевко байланыштуу чыр чыкканда дагы сиз калкалап калган экенсиз да? Ал андай болгон эмес. Биринчиден менден кандай түздөн түз эгерде күнүгө иштешсең, бөлүм башчы болсо, мага чейин деле бир топ депутаттар менен иштешип жүргөн иштик мамиле болот да. Эч кандай жакынчылыгым же артыкчылык болгон эмес. Иш жумуш үстүндө. Документке текшербей туруп кол койгонуңузга караганда, демек сиз ага ишенчүсүз, буга чейин? Эми мындай да. Адам баласы бардык ишеним менен жашайбыз. Азыр остановкага басып барсак, бирөө басып келсе сен аны ойлойсуң да. Ууру, калпычы, же жаман киши деп туурабы? Биз бардыгыбыз анан жумушта буга чейин менен башкалар менен иштеп жүргөн. Ал бул остановка кылмыш болуп аткан жер жогорку кеңеште. Жок, жогорку кеңеште деле ошого окшогон эле кишилер иштейт. Биз адам баласы бар жок дей бирди.